Assalamu alaikum, Машина Кейж каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Биздин ушул бүгүнкү тартылган ар бир видеолорубузду көрүп аткан көрүүчүлөрүбүзгө терең ыраазычылыкты билдиребиз. Көрө электер болсо, ошол көрүңүздөр. Ал үчүн толук көрөм десеңиздер, ушу биздин YouTube баракчабызга кирип, Машина Кейж каналын керектүү темадагы видеолорубузду көрүңүздөр. Керек болсо дагы башка ошо мурдагы аптагы, мурдагы айларда, же 3 жыл мурдагы тартылган видео архивтерибиз дагы бар. Өзүңүзгө кызык керек болгон видеолорубузду көрүп, класс басып комментарий калтырганда унутпаңыздар. Биз мына Ош шаарынан атайын Жалал Абад шаарына, тагыраак айтканда Келечек унаа базарына келдик. Бүгүн 21 январь 2021 жыл. Апта күнгө бейшемби. Азыркы бул видеобуз ушул мына көрүп турганыңыздарда Тико катар жакта турамын. Тиколор жана Нексияларды камтыйт. Азыр биз Жусуп Абдрахманов көчөсүнүн жагынан турабыз. Унаа базары негизинен эки көчөнүн ортосунда турат. Курманбек менен Абдрахманов көчөсүндө. Көпчүлүгүндө маалымат кагазында баалары жазылган эмес. Баалар такталган машиналарга токтолобуз. Мына силердин 110 миңде 105 кеми бар. 105 миң кеми бар дейт. 1998 Ланжерон таза деп жазып койгон. Мына ээсинин байланыш номери. Коробка механика. Дэу Тико. Өзү дагы да кайталап кете берем. Ош шаарынан көрө Жалал Абад шаарында именно ушу дал Тиколор салыштырмалуу арзаныраак турат. Ушул мен сөзүм тасдыктап, могу Тико дагы турат. 1996 45 миң сом. Ээси жанында көрүнбөйт, дагы да боло турган баасын сурап көрөйүн деп аттым беле. Эми абалына жараша дагы болот унаалар. Баасы. Мына сатылган унаалар дагы көрүп калсам, алдыман учурап калса сөз тарткан аракет жасаймын. Ушул Тико сатылыптыр. Жылы канча? 96. Коробка механика канчага сатылды экен? 77 алдым. 77 миң сомго алып. Сиз өзүңүз алдыңызбы? Жакшы. Насип кылсын демекчибиз. Акча табуунун эң оңой жолу Эвалан сайтында. Описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. Бир күндүк, бир жумалык, бир айлык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Сатылды же сатылды? Сатылды. Мынаки, могу Тикодагы люкс обвесте 1997 жылы чыгарылган механикабы? Механика экен. Канчага сатылды? 115 миңге алдыңызбы? Жакшы. Бирок мына карасаңыздар, абалы жакшы болуп турат бул Тиконун. Дагы насип кылсын демекчибиз эсине. Сатыла тургандардан тартасызбы? Бул да сатылды? Сатылат. Бул сатылабы? Киргизип кое беребиз. Жылы канча? 95. 1995. Коробка механика? Механика дейт. Баасы канча болуп атат? 100 миң сом кеми бар. Телефон номериң? 0709 990 959 552 0552 78 97 00. Мынаки Тиколор дагы мына базар кеч кирген сайын сатылгандары сатылып эле атат экен. Канча деп атасыз буну? 110 тарткан. 110 миң сом. Машина Кейж каналы. 110 миң сом деп атат. Муну ушундай маалымат кагазында дагы кошумча маалымат жазып койгон жакшы. Стойка Ланжерон заводской деп ушундай сурап отурбай эле көрүп алып атасыздар. 1996 механика. 110 миң сом. Так. Бул жакта да мо Тикон суранып атат. Жылы канча? 1997 механикабы? Механика. Баасы канча болуп атат? 95 миң сом. 4 дөңгөлөктөн кышкы. Ланжерон таза дейт. Стойка деле
Жакшы эле окшойт, тегиз эле көрүнөт, стойкасы деле жакшы экен. Басың канча дедиң? 95 миң сом кеми бар дейт. Телефон номери? 773 28 10 99. Тико? Механикабы? Жылы канча? 1996. 65 миң сомдо атат айтылыш баасы. Телефон номериңер канча? 706 37 52 22. Бул жакта Даутико 1995, коробка механика 75 миң сом. Телефон номер канча? 559 85 71 11. Мына о жерде ушун жанында дагы бир Тико 1996 70 миң сом. Коробка механика. Машина кейджи. Тико. Жылы канча? 1996 механикабы? Механика. Баасы 80 миң сом. Телефон. Канча? 0770 6 менен 776 канча? 94 67 67 37. 37. Мо баасы жазылып турган Тико менен жыйынтыктайлы. Капталында атайын мындай антенна коюлган экен. 1996 120 миң сом. Болду, тартып коербыз. Дөңгөлөктөрү мында куюлган жистерде кышкы. Старт-стоп барбы? Ого. Электро көтөргүчтөр, рулу мында Matiz 2-нин рулу экен. Кнопка старт-стоп, монитор бар. Камера койгонсуңар, койбоду? Жок, коюлган жок. Коюлган жок экен. Камера коюп койсо болот бирок, а? Эми негизги базар катар жакка кирип, Deo Nexia'лардын эгер чыгып калса, Lanos'торду да тартканы аракет жасап кетем. Мына Nexia катар жакка келдим. Ушу Nexia 2-ден баштайлы анда. Самурай обвестеринде мынандай дневной световой огни деп коет, LED. Дөңгөлөктөрү жайкыт, протекторлары жакшы, ушунда куюлган жистерде 2012 объему 1.5 на эсин байланыш номерлери. Кышкы дөңгөлөктөрүн да кошуп берет экенсиңер, ушул эле баада. 4 айнектен электро көтөргүчтө кондиционер жок экен, гидравлика барбы? Бар дейт. Ролу да өзгөчө болуп турат. Honda Fit'ин ролу экен, Бул жагы болсо, рычаг болсо, переключатель дагы AMG Mercedes'ке коюлган экен. 5 ступкада. Баасы канча эле? 220 миң, Болду. Nexia 1 2003, объему 1.5. Жөнөкөй эле комплектация окшойт, Жок, кондиционер бар экен. Минималдуу комплектация экен. Гидравлика жок, бирок? Же барбы? Баасы канча болуп атат? 140 миң сом кеми бар дейт. Nexia 1 Россия транзит номеринде 2005, объему 1.6. Боло турган баасы 105 миң сом. На эсин байланыш номери. Так. Комплектация кайрылсак, электро көтөргүчтөр, 4 айнектен кондиционер көрүнбөй атат. Гидравлика бар болсо, азыр кондиционерине көрүп берген аракет жасайын. Жок, кондиционер жок экен.
гидравлика бар болсо орточо комплектация болот. Nexia 2 широкий туманниктерде, дөңгөлөктөрү жайкы, мына куюлган жистерде 2009, объему 1.5, 220 миң сом. Машина KG канал. Так, аркасына кайрылсак, спойлер миниатюрный. Мындай спортивный турбо выхлоптар, бирок имитация эле бул. Эмес. Уна жабык турат. Электропакет. Так, кондиционер бар экен? Жок экен. Кондиционер жок. Deo Nexia 1 Корея. Туманниктер бар, 1995, объему 1.5, баасы да 95 миң сом. Кеми бар деп жазып койгон. Кореяда ошо комплектация жакшы, электропакет, гидравлика, кондиционер болот. Nexia. Эс суранып атат, көргөзбөй эле коюңузчу деп. Макул, көргөзбөй эле коебуз. Ушунун эле аркасында Nexia 2 турат. Широкий туманниктерде. 2011, объему 1.5, 170 миң сом. Матиз уналарын алмашуу жолдору бар. Так, эң жөнөкөй эле комплектацияда экен. Nexia 1 кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, гидравлика бар, кондиционер жок. 2007 эсинин байланыш номери. Так, электропакетпи? Электропакет экен. Айтылыш баасы 170 миң сом. Nexia 1, туманниктер бар, гидравлика бар, кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, так, кондиционер гана жок. 2008, объему 1.5, дедик, мынаки телефон номери. Электро көтөргүчтөрдө жакшы. 150 миң сом, 150 миң сомдо отат. Nexia 1, Россия транзит номеринде. 2005, объему 1.6. $120 миң сомдо отат. Электропакет, кондиционер бар, гидравлика да барбы? Максималдуу комплектация экен уна. Жакшы. Анда мен машина KG каналынан кардар чыгып калышы мүмкүн. Менин боло турган баасын айтып кой. Боло турган баасы 115 берип салам. 115 миң, Мына урматтуу көрүүчүлөр, Жалал Абад шаарында деле, Уна базарында деле уналар көп аябай. Көп чыгууда. Башка видеолорубузда көрүңүздөр. Эгер башка маркадагы уналар кызыктырып турса, аралаш темадагы аталыштагы видеолорубуз бар. Же мынандай свежий перегон деп койгондор, ошолордон көрүп алсаңыздар болот.